Assalamu alaikum. Asылбек байке, кандайсыз, жакшысызбы? Денсаулыгыңыз жакшы, орозоңуз кабыл болсун. Рахмат, рахмат. Биз ушу бүгүнкү чогулуп атканыбыздын себеби сиздин ушу Көкбөрүгө кошкон салымыңызды, кыргыздын улуттук оюну Көкбөрүгө кошкон салымыңызды эске алып, аргымак чүй жамааты ушу биз достор чогулуп, сизге бир жакшы бир аргымак ингизели деген үстүндө турабыз. Ой, саламат, рахмат. Жакшы, мына. Саламат, рахмат. Келиңиз. Бисмилла. Ак калпагыңыз башыңыздан түшпөсүн. Ар дайым кыргызга кызмат кылып. Ой, силер күтүүсүз бир аябай. Чоң сый кылып эстодордуңарбы? Келиңиз, өзүңүз. Ой, чын эле ушул магабы? Сизге Йо. Аргымак кут болсун. күнүңүз кут болсун. Бирок бул эр токумдун ээси ушул жигит. Ушул имгисин ал, урмат өзүң имгис. Эми ята. Толкундан тыгарбай. Атаң кырайы. Жаштык кез кайда, Эми мындай белек чындыгын айтканда 30 жылдан бери мен эми ушу улуттук оюндарда жүрөм. 30 жылдан бери. Мындай белек болгон эмес. Мойнума алайын, чындыгында биринчи жолу мен силерден күтүүсүз ушундай бир белек алып атам. Болгондо дагы мына ушундай аргымакты тартуулап турганыңар, ак калпакты кийгизип турганыңар, мен не дерим да билбей калып атам. Рахмат, пейлиңерге рахмат. Ушул улуттук оюнда жүргөндү эске алып баалап койгонуңарга рахмат. Мен аман болгула, ден соолукта болгула. Бул эми силердин мага болгон дагы бир ишеничиңер, ушул улуттук оюнда дагы бир элге, ушул эл журтка бир көпүрө болуп, ушул оюндар менен элдин ортосунда дагы бир аманчылыктар, жакшылыктар эле болуп турсун дейин. Чүй, Аргымак, Каныбек, Саламат, Алмаз баарыңарга чоң ырахмат билдирем. Мен күткөн эмесмин. Чындыгын айтканда мындай Күнүңүз кут болсун. мындай нерсе билбейм. Баягы көпчүлүк жерлерден сөз менен жылкы тартуулашкан, сөз менен аргымак мингизишкен, бирок нака өмүрүмдө биринчи жолу сен мингизип атасыңар. Чындап. Кут болсун күнүңүз. Бар болгула. Бүгүн аргымак мингизип, жигиттер бир жүзүңүзгө кубанч тартып атыптыр. Айтып бересизби ушул боюнча? Мен апарып калдым. Мындай нерсени күткөн эмесмин. Мындай өзү турмушта жакшы эле сүйлөйм го, бирок сөз таппай аптыгып турам. Себеби мындай нерсени мен күткөн эмесмин. Мындай нерсе менин жашоомдо деле болгон эмес. Эми улуттук оюнда жүргөнүмө 30 жылга жакындап калды. Бирок ушул аргымак чүй, ушул жигиттер, Каныбек баштап, Саламат, Алмаздар чогулуп бир демилге көтөрүшүп айтканда менен биринчи жолу мага телефондон эле айтышты. Мен ишенген эмесмин, баягы эле сөздөр коем. Ой, рахмат алтынарым, рахмат деп койгом, кайрат чалышты. Ой, эми тим эле койгула, рахмат деп койгом. Анан жок, бул деген чындыгында ушундай нерсе. Биз ушул жети дубандын балдары бирибизди түшүнгөн пикирлештер сиздин ушул улуттук оюнга Көкбөрүгө сиңирген эмгегиңиз үчүн биз чын дилибизде жасап атабыз. Асылбек байке, ишенип коюңуз дегенде ишен болуп келгем. Бирок эми мына жерде аргымакты көрүп атасыңар, тартып мына камчыны колго карматып, башка ак калпак кийгизип, чепкенди кийгизгенде мен не дерим билбей толкундап кеттим. Көп эле жерде болгон, бирок мындай сыйда бир өзгөчө сый болгонуна бир ат жалында төрөлгөн кыргызбыз да, каныбыз да бар. Мына ушул аргымакка мингизгенде өзүм бир башкача сездим. Асыл байке. Рахмат, албетте ушул балдардын азыр сураштырып атсам, чындыгын айтканда көбүн билбейм, тааныбайм. Бирок өзүнүн жан дилдери менен эле, өзлөрүнүн демилгелери менен эле, алар менен де буюрса жакындан таанышам көбүнчө. Таластык балдар бар экен, Нарындык, Чүйлүк, Оштук, Жалал Абадтык балдар барбыз. Асылбек байке,
чогулуп сиз үчүн деп келгенде мен ушуларды бир кучактап бир кайра бир көрүшкүм келип атат. Эми сөз жок. Баягы көк бөрүнүн көрөрмандары сиздин алып барганыңызды өзгөчө сагынып күтүшөт да ар бир оюндачы. Бир өзгөчө тамашалуу, элди күлкүгө бөлөп, элдин маанайын көтөрүп жакшы алып барасыз. Андан кийин ушунча жылдан бери байкашыма караганда биринчи жолу аргымак меңгизди окшойт сизге. Ооба, эми бул көк бөрүнүн ушул эреже менен ойнолуп башталганына 96 жылдан бери ушул башында жүрөм. Ушул көк бөрүнүн ушу калыптанышын эң эле түптөлүшүнөн баштап аралашып жүрөм. Ал билем узак сөз албетте. Аны мен дайыма эле айтып келем. Бирок ооба, алгачкы жолу ушундай сыйдым өзүм деле инилерим, көрүүчүлөр менен көрүп атканыма өтө кубанычтымын. Сөз жок. Дагы да аракет кылам, дагы да иштейм, эл үчүн кызмат кылам. Рахмат, аман болсун, ден соолукта болсун. Эми бүгүнкү жакшы иш-чара болуп атат. Мына ушул жерде мына Каныбек деген инибиз бир 2 ай мурун соц тармактардан ушу биздин кыргыз эл артисти ушу көк бөрүгө колгон салым үчүн кыргыздын искусствуна салымын кошкон биздин инсаныбыз Асылбек агабызга бир ат миңзелден демилге көтөргөн. Мына бүгүн чынын айтсам, мына бүгүн бетме-бет бүгүн жолугушуп атам. Каныбек иним мененчи, албетте чоң ыраазычылык билдирем. Мен ошону өзүм окуп, дароо эле чалдым, сүйлөштүк. Бирок соц тармактардан 1000ге жакындай просмотр болду да. Бирок ушунун арасынан бир 12 эле бала чогулдук. Мына ушул жерден бүгүн таанышып атабыз. Анан абдан кубанычтамын. Бул Асылбек агабыз улак тарышта эле эмес, кыргыз искусствосуна, ыр дүйнөсүнө оондор канча ырлар жаратып, биз бала кезден бери муну туңгуч театрдан бери билебиз да. Анан абдан мындай толкундап, кыргыз жакшы сөзү бар, өз агасын агалай албаган бирөө босогосун сагалайт дейт. Анан улууга урмат кичиге ызат дейт. Улууну кандай урматтасак, биз дагы убагында бир ушундай урмат көрөбүз. Ошон үчүн ушу жакшы демилгени колдоп, ушу азбы көппү, Оштон, Көлдөн, Нарындан, Таластан бир-бирден балдар чогулуп, 12 бала чогулдук. Ушу дегимени колдоп кетишти. Анан эң башкы демилге бул жерде Асылбек агабыздын улак, көк бөрү, ат жабыш, ушундай ат оюндарына кошкон салымы 30 жылдын жүзү болуптур да. Анан өзү айткандай, ушуга чейин баары эле айтышкан дейт, бирок өзү айткандай толкундап мына бүгүн бейтааныш адамдар чогулуп ушу жакшы демилгени колдоп отурабыз. Сага да рахмат иним. Кудайым буйрса ушундай жакшы ушундай иш-чаралар жугуш болсун деп айтам да. Ушундай өзүбүздүн агаларыбызды, эжелерибизди, инилерибизди көтөрүп алалы деген бир жакшы ойлойм, жакшы жугуш, жакшы жишан болот депчи. Асылбек байкеге ушу аргымак чүйдөн атайын ушул ойду ушу балдарга айттым эле. Ушу балдар четте калбай баардыгы колдошту. Убакыттан пайдаланып ушу кошулган балдарга ыраазычылык айтам. Ушу Асылбек байке мен билгенден 1996 жылдан бери ушу көк бөрүнү алып барат экен. Ушу көк бөрүгө кошкон салымын баалап, мына бүгүнкү күндө ушу жорго ингизип отурабыз. Асылбек байкеге ден соолук. Ушу жоргонун үстүндө аман болсун Асылбек байке. Узун өмүр, ийгилик каалайбыз. Көп салым кошо берсин,